Курбан айт кыскача кандай келип чыккан? Закария пайгамбарга окшоп Ибрагим пайгамбарыбыз 90 жашка чейин бала көрбөдү. Андан кийин Кудайдан, Алладан бала сурады. Робби хабли минас салихин. Эй Кудайым, мага бир перзент бер деди. Бирок перзент бер дегенде Ибрагим пайгамбар жөн эле перзент бер деп койгон жок да. Мага ыймандуу, адеп ахлактуу, эң таза болгон, тазанын эң тазасы болгон таза перзент бер деди. Алла Таалам фабашшарнаху би гуламин халим. Бул дуасын кабыл кылып, Алла Таалам 90 жашта, 90га почти келип калганда бала берип атат. Кемпири де таң калып атат да. Алиду ана ажузу ва хада бa'li шейху. Мен кемпир болуп картайып калсам, бул чал болуп калса, ай биз бала болобуз. Алла Таалам бир бала менен Исмаил алейхиссаламны не кылды? Сүйүнчүлөдү. Алла Таалам 90га чыгып дуасын кабыл кылып бала бергенден кийин бала киши чоңоюп, акыл эси жетип, сүймөнчүккө айланып, жүгүрүп калган учурда 90 жашка чейин бала көрбөй, анан балалуу болуп туруп, баланын жытын жыттап, аны көкүрөгүнө кысып, ойнотуп, бала азыркы кичинекей биздин бул жакта жүгүрүп жүргөн балдар болуп жүгүрүп калганда, Алла Тааламдан не кылат? Түш көрөт. Түшүндө баласын курбандыкка чалаткан болот. Юсуф алейхиссалам түш көргөндө, түшүндө көргөн түшүн 40 жылдан кийин көрүп атат. Бардык пайгамбарларга түш киргенде акыйкат болуп кирген. Жөн эле эмес да, акыйкат болуп кирген. Анан ошол түштү бул Кудайдан деп баласына суроо берет. Эй балам, мен түшүмдө сени курбандыкка чалып атыптырмын. Эмне дейсиң буга? Өзүң оюң айтчы эй балам дейт. Кала я абати фа'ал ма ту'мар сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Эй атаке, түшүңдө кандай Кудайдан келген бир аян буйрук көргөн болсоң, ошону аткаргынын. Сен көрөсүң, мен сабырдуучулардан болом. Баласын курбандыкка чалган алып кетип бара жатканда, шайтан алейхилана келет дагы. Эй Ибрагим, сен 90га чыгып араң балалуу болсоң, жөн эле түш көргөн нерсеңди деле кыла бересиңби? Бул балким туран эмес түш болуп калсын дегенде, не кылат? Таш менен берип атат. Андан кийин кемпирине барат. Сен чалыңды жөндөп койбойсуңбу? Кичинекей балаңды курбанчылыкка алып кетип барат. Бул жөн эле түш. Бул жалган эле түш. Кемпири да таш менен барат. Кичинекей балага келет. Сен атаң өлтүргөнгө деп атат. Ойлонбойсуң, сен качып кет. Ал да таш менен барат. Ошентип ажылыкта баягы эмне? Мен силерге кыска айтып атам. Таш менен уруу ажылыкта бул дагы бир амалдардын бири. Ошол жерде аерде шайтан жок, бирок ошол жерде шайтан урулган, ошол жерде шайтандын символу сыяктуу сакталып калган. Мындайча айтканда биз шайтанга ачык айкын душманбыз, биз сага душманбыз деп не? Таш ошол жерден ыргытып өзүңүздүн душман экениңизди көрсөтөсүз. Ибрагим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам баласын мууздайын деп атканда, баласы атасына эки нерсени айтат. Мен сенден эки нерсени суранам. Биринчиси бычакты жакшылап курчуткунуң, экинчисинде менин кол бутум байлап кой. Эгерде сен мууздаганда, мен тыпырчылап кеткенде, мен ошол бычак тайып кетип, өзүңдүн колуңду кесип алба атаке дейт. Кандай атасын ойлогон, атасы баласын ойлогон. Бычак менен бир шилтегенде бычак өтпөйт. Эки шилтегенде бычак өтпөйт. Кайра бычак шилтеген өтпөйт. Онадайнаху айя Ибрагим код саддакта ру'я. Эй Ибрагим деп алыс жактан бир добуш угулат. Сен түшүңдү аткаргын. Сен бул сыноодан өттүң. Бул сага сыноо болчу Алладан. Инна хада лахуал балаул мубин. Бул сага ачык айкын окуя сыноо болчу. Фадайнаху бидибхин азим. Кудай Таалам бейиштен Жибрил алейхиссалам не кылат? Кочкорду алып түшүп туруп, бул сага сыноо болчу, балаңды, бирок балаңдын ордуна мынакей кочкорду мындан ары курбанчылыкка чаласың деп не кылат? Ошондон бизге кыскача бул окуя Ибрагим пайгамбардан калган чоң бир бизге сабак, жашообузга үлгү, жол көрсөтмө, буйрук. Пайгамбарлар
ар бир нерсеге даяр болгон жана пайгамбарларга оор сыноолор келген. Азыр жөн эле бир өзүңүзгө жаккан кымбат бир балык атты түшүңүзгө кирип калдыңыз, сой деп соесузбу, жөн эле түш деп коесуз да турат. Мисалы бир машинаңызга хадия кыласызбы, курбанчылыкка? Жок. Бул жерде пайгамбарлар Алладан кандай гана буйрук келсе ошого даяр болгон. Алла Таалам сынаган жөн эле. Кудай үчүн эмнеге даяр? Элестетсеңиз, демек бычак менен сойгону да бычак өткөн эмес балага. Алланын буйругу болбосо бычак дагы эмне кылып кеткен? Сой албай калат экен. Аябай курчуткан болбосо кайда шилтейт, сой албай. Бычак вообще өтпөйт да. Эч эмне эле болуп атат депчи. Андан кийин Алла Таалам асмандан: "Эй Ибрагим, бул сага ачык айкын сыноо болчу. Сен түшүңдү тастыктадың Кудайдын астында, жакшылыкка жетсин. Биз жакшылык кылуучуларды Кудай жолунда ушинтип сынайбыз жана сыйлайбыз. Мына сага мындан ары кушкорду курбанчылыкка" деп Алла Таалам кошкорду түшүрөт. Урматтуу туугандар, курбандык чалуу ошондон калган.